Министр Шевченкоға спорттун отличниги төш белгисин такты. UFC уюмунун аралаш таймаш боюнча 6 жолку дүйнө чемпиону Валентина Шевченкоға Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан төш белги ыйгарылды. Министрликтен кабарлашкандай, Азамат Жаманкулов Валентина Шевченкоға Кыргызстанга келиши менен куттуктады. Жолугушуунун жүрүшүндө Мушкер айымга министрликтин каалгасы дайыма ачык жана биргеликте долбоорлор болсо, аны бирге иштешүүгө кызыктар экенин билдирди. Валентина Шевченкоға атайын тигилген чапан кийгизилип, спорттун отличниги төш белгиси тапшырылды. Министр менен жолугушууга Валентинанын апасы Елена Шевченко жана машыктыруучусу Павел Федотов да катышышты. Булак супер чекитке ийже. Экологиялык Асман шаарын куруу 2022 жылы старт алат. 2022 жылдын март айынан баштап Ысык көлдө Асман экологиялык шаарынын курулушу башталат. Бул тууралуу журналисттерге Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат Равшан Сабиров билдирди. Анын айтымында курулуш компаниясы менен келишим түзүлдү. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейин макулдашканбыз. Долбоорду ишке ашыруу март айында башталат, дейт депутат. Белгилей кетсек, 2021 жылдын июль айында келечектин экологиялык таза шаары Асман долбоору сунушталып талкууланган. Шаар өлкөнүн экономикалык жана туристтик борбору болууга багытталып, анда заманбап ден соолукту чыңдоо жана бизнес борборлорун, стадиондорду, жогорку технологиялык парктар, ошондой эле финансы кредиттик мекемелерди куруу пландалган. Булак супер чекитке ийже. Депутат Шакиев Талант Мамытовдун спикер болууга моралдык укугу жок деп эсептейт. Акыркы 10 жылда Жогорку Кеңештин аброю мурда болуп көрбөгөндөй түштү. Карапайым калк үчүн театр сыяктуу көрүнүп калды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Нурланбек Шакиев билдирди. Анын айтымында Жогорку Кеңеш эң бийик трибуна, бирок азыркы учурда эң төмөнкү кеңешке түшүп кетти. Буга Жогорку Кеңештин акыркы 10 жылдагы төрагаларынын түздөн-түз салымы бар. Ошол кездеги бийликке кошомат кыла берип, ушундай деңгээлге түшүрдү. 6-чакырылыш андан да жаман болду. Жогорку Кеңештин даражасын көтөрүүчү бул төрага, мен ачыгын айтайын, Адахан Мадумаров убагында кадырын көтөргөн. Бирок кийинки төрагалар абдан түшүрүп коюшту, деди ал. Булак сырып чекитке ийже. Ысык көлдө өрт чыгып, 3 бөбөк көз жумду. Имаш көчөсүндө жайгашкан номер 11 турак үйдөн чыккан өрт саат 16:20 чектөөгө алынган. Өрттүн кесепетинен 3, 5 жана 6 жаштагы бөбөктөр көз жумду. Ак Суу районунун Каракол айылындагы турак үйдөн өрт чыгып, 3 бала каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Имаш көчөсүндө жайгашкан номер 11 турак үйдөн чыккан өрт саат 16:20 чектөөгө алынган. Өрттүн кесепетинен 3, 5 жана 6 жаштагы бөбөктөр көз жумду деп айтылат билдирүүдө. Учурда өрттү толук өчүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Спутник чекитке ийже. Азиз мекендештерим, замандаштарым, жаратканым насип этип, бүгүн эл өкүлү катары жумушубузга расмий кириштик. Биз тагынган төш белги менен колго алган ырастама башкалар үчүн билбейм, бирок мен үчүн көптөгөн мекендештерибиздин ак батасын жана билдирген ишенимин эстин чордонунда кармап, санга камчы салып турганын белге. Бизге ишеним артып, тандап добуш берген ар бир жаранга чын дилден рахматымды айтам. Бизди тандап, бирок кандайдыр бир себептер менен добуш бере албай калган сапарлаштарыма да таазим. Элибиздин баары эле добуш сатпайт, кайдыгер эмес деп мен башынан эле ишенгем. Ошол уюткунун өзөгүн биздин шайлоочуларыбыз түзгөнүнө чексиз сыймыктанам. Эми ишеничти акташ үчүн жан үрөйбүз. Жаратканым арабызды бөлбөсүн, катарыбызды толуктасын. Биргеликте бийиктиктерди багынтууга жардам берсин. Жүзүбүздө нур, жүрөгүбүздө ыйман жаркырасын ар дайым. Сапарыбыз, амалыбыз, аракетибиз жемиштүү жана берекелүү болсун. Чоң рахмат берекелерим. Кыргызстаныбызды Кудайым колдосун. Ак дилим менен Ыйман Нуру партиясынын атынан Нуржигит Кадырбек уулу. Так, убакыт келди окшойт, эч кимге таңуулабайм. Бул менин жеке анализим. Мактабайм, жактабайм, жамандабайм, мактабайм, болушпайм. Тек гана өзүм көрүп турган нерсени баракчамдагы суроо узаткандарга тизмектеп берейин.
Болбосо Акылбек Жапаровду президентке мен жетелеп келгенсип менден сурап жатасыңар го. Биринчиден мына өзүңөр эле жазып жатасыңар. Акылбек Жапаров 30 жылдан бери Кыргызстандын экономикасы менен ойноп келет. Эми дагы ушул киши келди деп. Туура 30 жылда басып өткөн жолубуздагы экономикабыздын көрсөтүлгөн дагы көрсөтүлбөгөн дагы тарыхы так ушул кишинин колунда. Кумтөр мафиясынан баштап ар бир олигархтын финансысы ушул кишинин жардамы менен жабылган, дагы жашырылган. Мен март айында да ушул божомолумду жаздым эле. Эми президент Садыр Жапаров бул жерден кайсы жолду тандашы керек эле? Башка экономист алып 30 жылдагы жарымы бар, жарымы жок экономика министрлигинин архивин изилдетип, каздырып, Кумтөр мафиясынын кагаздарын кайра бирден сапырып, убакыт коротуп мөөнөтүнөн уттурушу керек беле? Же өзү айткандай ак чөп башта деп келген Акылбек Жапаров менен келишим түзүп, 30 жыл бою өзү чабыштырган иштерин аз убакытта өз колу менен иретке келтириши керек беле? Албетте, экинчи тандоо алда канча пайдалуураак да. Мисал үчүн, Кумтөрдөгү Сентаранын 25 жылдык финансылык былыктары кантип эле 2 айда изилденип, ачыкка чыгып калды дейсиңер. Ооба, Акылбек Жапаров аркылуу тез бүттү. Кыргызстандагы ар бир ишкананын былыктары так ошол кишинин колунда. Бул не демек? Бул демек ошонун баарын ачыктап, эми кайра оң жолго салуу иштерин өзүнө жүктөдү демек. Акылбек Жапаровду кимдер азыр жамандап, кыйкырып кетсин, жоголсун деп жатат, байкасаңар. Ооба, олигархтар, Кыргызстанды тоногондор, бир убакта мамлекеттин казынасын бир эмес 4 капшытын эңшерип алгандар. Айрыкча 2010 жылдагы жоголгон сырдуу миллиарддардын дайынын ушул киши билет. Болбосо 2010 жылы Бакиев кеткенде бардыгын тыйынынан тыпынына чейин Бакиевке гана шылтап, казынаны кырып-кыпчып жеп алышкан топ бар. Мына ошол топ азыр тызылдап, тыбырчылап Акылбек Жапаровду алдарынын жетишинче элге жексур көрсөтүүдө. Шылтоолору: Акылбек элди кууратканы жатат, Акылбек элдин чөнтөгүн эсептеп жатат, Акылбек кыйналган элди эки эселеп эзе турган болду деген лозунгдарды элге жакшылап сиңирүү аракеттерин көрүүдө. Чындыгында алар өздөрүнүн жанын ойлоп тызылдап жатышат, элди беттерине кармап. Алардын куралы болбогула эч качан. Андай болушу мүмкүн эмес. Анткени президент Акылбек Жапаров эмес, президент биз ишенген, элди ойлогон, эл үчүн деген Садыр Жапаров. Акылбек Жапаров азыр элдин эмес, олигархтардын чөнтөгүн эсептеп, алардын бардык былыктарын көмүскө казынасын президентке ашыктап берип жаткан учуру. Аны биз карапайым эл билбейбиз. Тигилер бизди ойлоп, бизге күйүмүш болуп кыйкырып жатса, аларга кошулуп дүрбүп жатабыз. Ошондуктан кичине сабыр кылып турсаңар. Жыйынтыгында бардык иш-аракеттер элдин гана пайдасына чечилет. Президент Садыр Жапаровдун баарына акылы жетип, анан силер айтып кыйкырып жаткан нерсеге акылы жетпей калыптырбы? Кызыксыңар, сабырдын түбү сары алтын. Бактыгүл Иманбек кызы. Адахан Мадумаров Жогорку кеңештин төрагасы болобу? Жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров парламент төрагалыгына талапкер болууну карап көрөт. Бул тууралуу ал Азаттыктын төрагалыкка талапкерлигиңизди коесузбу деген суроосуна жооп берип жатып билдирди. Аны карап көрөбүз. Төрага деген мансап болбош керек. Төрага деген жогорку кеңештин кадыр баркын даражасын өлкө ичинде гана эмес, чет мамлекеттерде дагы жеткиликтүү деңгээлде көрсөтө алчу инсандын болушу жалпы өлкө үчүн пайда алып келет. Мадумаровдун айтымында парламентке келген депутаттар эл алдында берген убадасына турса, бийлик сүрөгөн талапкерди шайлабайт. Бүгүн 29 декабрда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аз эме өтөт. Ушул эле күнү төрага шайланат деп күтүлүүдө. Азыркы учурда төрагалыкка Талант Мамытов жалгыз талапкер болууда. Парламентке бир мандаттуу 36 округтан 34 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланды. Бишкектеги бир мандаттуу 1 май жана Свердлов округдарында 27 февралга кайра шайлоо дайындалды. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентте мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.